оймо чиймек көчөттөрдө эле жердиктин бетине чеберчилик менен түшүрүлгөн кооздук, сүрөт, түр, сөлөкөт, оюм элибиздин көркөм кол өнөрчүлүгүнүн бүтүндөй түрлөрүндө каражат катары колдонулат. Дүйнөдө 90дан ашык термен түрлөр бар экен да, ошонун баардыгы чоң алайда бар экен. Бул Алай районунун уздары соккон таар менен айкалыштырылып жасалган заманбап кол сумкалар. Кыргыз чеберлери жасаган сумкалар учурда Баялай бренди менен таралып, дүйнө элин суктандырууда. Брендтин атында Алай деген сөздү калтырайлы дедик да, анткени негизи эми чоң Алай, кичи Алай деп бөлүнгөн күнү деле дүйнөгө Алай эле деп билинет да, ал жерчи. Анан Алай деген атты калтырайлы дедик, анткени ошо Алайды биз чыгарыш керек да, дүйнөгө белгилүү кылыш керек. Анан Баялай деп койдук да. Баялай бул эми англисче. Анткени Баялай деген англисче которгондо это из Алая, Алайдан келген деген сөз да. Анан теглайн деп коет, with love, с любовью да, сүйүү менен жасалып Алайдан келген силерге сунулган ушундай бир сонун бир белектер, да, буюмдар деп ошону бияка камтыганбыз да. Укканда дагы, мисалы англисче укканда игра слов болуп турат да, сөздөр ойноп турат. Мисалы Баялай бул Алайдан келген деп да айтылат. Ошондой эле Баялай Алайдыкын сатып ал деген да сөз да. Тактап айтканда, эл ичинде аркыл өнөрдүн ээлери жашап келет. Биз сөз кылчу айым кездеме менен терилип согулган термени айкалыштырып, заманбап кол сумкаларды тигет. Байыркы заманда боз үй үчүн колдонуп келсе, боз үйдөн бышыкташ үчүн, көркөм бериш үчүн, азыркы заманда ага жаңы жан бериш керек болуп калды. Ошон үчүн бул кол өнөрчүлүгүбүз унутта калбаш үчүн биз мондой жаңы буюмдарды жасадык да. Буну колдонуп, булар эмнеси менен айырмаланат? Булар өздөрүнүн функционалдуулугу менен, ошондой эле булар аябай сапаттуу жасалган. Ошондой эле булар эксклюзивдүү болот да. Башка сумкалардан буну көтөргөн айымдар Саркеч, ошондой эле кол өнөрчүлүктө балаган айымдар көтөрүп келе жатышат. Сумкалардын автору бала менен үйдө олтуруп, бош убактысын кол өнөрчүлүккө арнайт. Айтымында сапатын мыктылаш үчүн алгач кездемени жууп алат. Анткени кийин кардар сумкасын жууганда өлчөмү менен көлөмү өзгөрбөй, өз калыбын сактап, сапатын жоготпойт. Кездемеге айкалышкан термелерин атайын буйртма менен сатып алат. Табитиңизге ылайык каалаган түрүнөн тандап алуу мүмкүнчүлүгү чоң. Маселен, бул сумканын идеясы тууралуу айта турган болсок, терең тигилген чөнтөкчөлүү, зарыл буюмдарды салып алууга ыңгайлашкан. Эгерде телефонуңузду салып алсаңыз, керек учурда сумка ичинен издеп кыйналбайсыз. Түшүп калуу коркунучу жок. Мындан сырткары, сумкага көрк берип, өзгөчөлүк кошуп турат. Ички кездемеси дагы бар. Атайын кнопкалар менен бекитилет. Дагы жаңы үлгүлөрү чыгат. Биз сапатына абдан көңүл бурабыз. Придумываю дизайн. Таким образом рождаются такие сумочки. Кардарларынын басымдуу бөлүгү чет өлкөлүктөр менен туристтер. Автор улуттук колоритти даңазалап, кыргыз орнаментине башка улуттагы кыздардын дагы кызыгуусун арттырууну көздөдү. Анткени чет элдиктер мен сыяктуу уздардын эмгегин тандап, баалаганы маанилүү эмес. Тескерисинче, биздин маданиятыбыздын кенен жайылганы маанилүү дейт өз сөзүндө. Как раз тышкы рынок азыр ушул нерсеге аябай муктаж да, суусап турат да. Мындай бир историяларга, ар бир оюмдун өзүнчө бир сонун тарыхы бар, тарых таржымалы бар. Ал тарых таржымалын айтып берсең, элдер ишенип анда мен ошону өзүмө мындай жабыштырайын дейт да. Тумар сыяктуу да. Мисалы, бул сумканы алган айым бул жакта ошондой сонун оюм чийимдердин өзүнчө мааниси бар. Ошого ишенип алса, ошого ишенип алат да элдерчи, алган элдер. Ошондо ушундай бир барктап көтөрөт да. Анан могу баары кол жумуш да. Бул эмне деген мээнет. Могунуз да кол жумуш, бунун да кол жумуш. Бул дагы ушундай мээнет менен жасалып, ичтерин баары тигилип, аракеттенип кылынат да, абдан жогорку сапатта тигилет Баялайдын буюмдары. Анткени эжекелер аракет кылат. Биз эгерде экспортко чыга турган болсок дагы, эми Алайдан чыгып аткан күндө биз Алайдын сапатын кетирбейли дейт да. Ушундай бир намыскөй эжелер да, ошонусу мага жагат. Кундуз Бекарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутман таң программасы.